Бұл бізден Ақмойын деген айыл. Аталышы да өзгөчө. Кыргызстанда бир да жерде жок. 3-4 айтылышы бар. Ақмойында аталышы жогорусу Акмус деген айылдан суу агып тоңуп, анан бер жагы ичкерип калып моюнга окшоп калган экен. Экинчи айтымдарда Ақмойындын кыздары аябай сулуу келип, баары кийинип жүргөндүктөн мойну узун, ап-апак болгондуктан хандар, бийлер балдарына кыз издеген ушул айылга келчү экен. Ошондон Ақмойын сулуулардын айылы деп аталып калган. Үчүнчү вариант Алагар деген баатыр болгон аталарыбыздан. Ошонун капкара чым мойну ак аты болгон экен. Ошол кишинин дагы балдары жашайт. Чолок тумоодон тараган көп уруулар жашайт. Ошо кишинин минип келаткан Ақмойын аты келатат, Ақмойын келатат деп ошо атынан тааныган экен. Ошондон дагы Ақмойын деп коюлган. Анан согушта баягы аты каза болгондо, өлгөндө, каза болду дебедимби? Аты өлгөндө, анан аттын алып кете албайт, бирок жакшы көрөт. Баатыр атынын жалын кесип келип, ушул айылдын башындагы тоого алып келип коет экен. Жок деген атымдын жалы калсын. Ошондон айгыр ат болгон, Айгыржал деген тоонун аты калган. Айылыбыз 2 бөлүмдөн турат. Биринчиси мынабул ушул Ақмойында тирүүлөр жашаган Ақмойын болсо, экинчиси бул жердеги Мүрзө тоонун бетинде каза болгон көп акылдуу адамдар өткөн мынабул жер. Ушул жерде биздин аталарыбыз каза болуп коюлат. Баарыбыз ушул жерге келебиз. Ал эми бул жакта болсо айылдын сарайлары, мал баккандар жашайт. Ушул жакта мал багышып, айылдын элинин малын багышат, байлар бар. Айылыбыз ушундай. Ар бир жердин аталышы бар. Бүгүн дагы айылыбыздан бир мусулман, айылыбыздын тургуну, айылыбызда туулуп өскөн Абакир деген агабыз каза болуп, жалпы эл ушул жердебиз. Аллах таалам жаткан жерин жайлуу кылсын. Баарыбыз ушул жерде эми коюлуп аткан жерде эмне тарттың дешиңер мүмкүн. Баарыбыз эстейли. Мүрзөгө келебиз. Ыйманыбыз өссүн. Келе турган айылыбыз ушул жак экенин унутпайлы. Аллах таалам ушул жерде өткөн ата бабаларыбыздын, туугандарыбыз, жакындарыбыздын жаштары өтүп кеткен баарына Аллах таалам бейишин берсин.